Ички иштер министрлигинин баңгизатка каршы күрөшүү кызматынын Бишкек шаары боюнча башкармалыгынын башчысы милициянын полковниги колго түшүрүлдү. Мындай маалыматты Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети тастыктады. Буга чейин ушул эле башкармалыкта иштеген кызматкерлердин иш бөлмөсүн тинтүү учурунда алтын жана героин табылганы кабарланган. Көп узабай атайын кызмат тарабынан 3 килограммдан ашык алтын урдоого шектелип 5 адам кармалган болчу. Алардын 3-өө баңгизат менен байланышы бар экени айтылган. Аталган факт боюнча кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу жана уурулук беренелери боюнча тергөө жүрүп жатат. Ал эми Ички иштер министрлигинин баңгизатка каршы күрөшүү кызматынын Бишкек шаары боюнча башкармалыгынын башчысы милициянын полковниги УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Баса белгилей кетүүчү жагдай былтыр ноябрда ушул эле башкармалыктын ошол кездеги жетекчиси баңгизат боюнча козголгон кылмыш ишин токтотом деген шылтоо менен бир жарандан $3000 пара талап кылып 50 000 сомун алып жатканда кармалган эле. Уюшкан кылмыштуу топ түзүү жана аткезчилик беренелер боюнча 10 жылга соттолгон Жогорку Кеңештин экс депутаты Дамирбек Асылбек уулунун кантип түрмөдөн чыгып кеткени коомчулукта көптөгөн суроолорду жаратып келген. Бул боюнча Жогорку сот түшүндүрмө берди. Ага ылайык мурда эл өкүлүнө мунапыс берилгени белгилүү болду. Тагыраак айтканда Дамирбек Асылбек уулу улуу жеңиштин 75 жылдыгына жана 2010 жылдагы элдик апрель революциясынын 10 жылдыгына байланыштуу мунапыс жөнүндө мыйзамга ылайык жаза мөөнөтү бүтө элек деле бошотулган. Эске салсак 2 жумурда Казакстандын укук коргоо органдары атайын операция жүргүзүп, натыйжада баажы постторунда иштеген уюшкан кылмыштуу топтун 8 мүчөсү кармалган. Колго түшүрүлгөндөрдүн арасында Жогорку Кеңештин ошол кездеги депутаты Дамирбек Асылбек уулу да болгон. Кийинчерээк анда Казакстандын жарандыгы бар экени тастыкталып, депутаттык мандаттан ажыратылган. Былтыр апрелде Алматы шаарынын адистештирилген райондор аралык соту Дамирбек Асылбек уулун 10 жылга эркинен ажыраткан. Өкүмгө ылайык ал жаза мөөнөтүн өтөп бүткөн соң Казакстандан чыгарылмак. Бирок бир нече айдан кийин экс депутат менен кошо кармалган дагы 2 кыргызстандык мекенине экстрадицияланган. Дамирбек Асылбек уулу Кыргызстандагы абактардын биринде жаза мөөнөтүн өтөп жаткан. 21 августта мунапыс аркылуу боштондукка чыгарылып отурат. Ошто улгайган адамды аyoосуз сабаган зөөкүр кармалды. Бул тууралуу областтык ички иштер башкармалыгынан кабарлашты. Алынган маалыматтар боюнча кылмышка шектелип жаткан 36 жаштагы жаран кече түнкү саат 11:30 колго түшүрүлгөн. Аны кармоо боюнча Ошо областтык жана Кара Суу райондук милициясы биргеликте иштешип, 81 жаштагы карыяны сабаган кишини жашаган үйүнөн табышкан. Ал кызматкерлердин талабына баш ийбей каршылык көрсөтүп, натыйжада бир милиционер жаракат алган. Териштирүү учурунда ал изин жашыруу үчүн 21 августта Бишкек шаарына чыгып кетип, 4 күндөн кийин Кара Суу шаарына кайтып келгени маалым болду. Кылмышка шектүүгө карата укук коргоо органынын өкүлүнө зыян келтирген үчүн өзүнчө сотко чейинки өндүрүш иши ачылды. Буга чейин ага ээн баштык беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. Учурда шектүү Кара Суу райондук милициясынын убактылуу кармоочу жайына киргизилип, тергөө иштери жүрүүдө. Ал сүйлөй албагандыктан дудуктардын тилин билген атайын адис чакырылып, тергөөгө көмөктөшөрү айтылды. Ошондой эле иликтөө ишинин натыйжасында шектүү мурда 3 ирет соттолгондугу белгилүү болду. Кыргызстанда коронавируска кабылгандардын саны 43.358ге жетти. Бардыгы болуп бир сутка ичинде 113 жаңы учур катталды. Аймактарга бөлүп карай турган болсок, Бишкек шаарында 42, Баткен областында 21, Ысык көл областында 16, Ош областында 12, Чүйдө 8, Жалал Абадта 7, Нарында 3, Ош шаарында 3, Талас областында 1 адамдан COVID-19 вирусунун белгилери табылып отурат. Алардын арасында 4 медицина кызматкери бар. 3-өө Бишкекте, бирөө Баткен областында иштейт. Тилекке каршы жаңы типтеги вирусту жеңе албай бир адам каза болгону маалым болду. Маркум Бишкек шаарынын тургуну. Өлкөдөгү эпидемиологиялык кырдаалга көз салсак, кээ бир аймактарда коронавирус менен ооругандар азайса, кээ бир чөлкөмдө тескерисинче көбөйгөнү байкалат. Мына Ош шаарын алсак, өткөн суткага караганда ушу 5 учурга азыраак катталып атат. Чүй областында 4 учур көбүрөөк болду кечээккө салыштырмалуу. Ошто жана Таласта ал жерде 3 учурлардан азыраак болуп атат. Нарын областында кечээкү эле деңгээлде туруп жатат. Ысык көл областында да көбөйүп атат. Жалал Абад областында 32 учурга булар азайтышты. Анткени кийинки жумалардын ичинде ушу Жалал Абад, Баткенде деген ушу көрсөткүчтөр бийигирээк болуп туруп аткан. Ошондон Баткен областында дагы мына дагы динамикасы ушу көбүрөөк учурлар катталды. Мына 2 учурга оорулардын саны көбөйүп туруп атат. Жалпы республиканы алып карасак деген ошол өткөн суткага караганда ошо 6 болгону 6 учурга азыраак оорулардын саны учурлар мына ушундай динамика менен туруп атат.
Ушул аптадан тарта жума намазды мечитте окууга уруксаат бериле баштайт. Маалыматты Кыргызстандын мусулмандарынын дин башкармалыгы ырастады. Азыркы тапта бул боюнча даярдыктар жүрүп жатканы маалым болду. Эң негизгиси 5 убакыт намазга жана жума намазына келе тургандар бир нече талаптарды сакташы зарыл. Алардан бет кап тагынуусу талап кылынат. Жамаат намаздары ачык абада мечиттин короосунда өткөрүү сунушталат. Ал жерде адамдардын ортосунда 1,5 метрдик аралыкты так сактоо зарыл. Жарандардын кол алышып, кучакташып көрүшүүсүнө тыюу салынат. Ар бир адам мечитке келгенде жай намазын ала келүү сунушталат. Дааратты үйдөн алуу жана сүннөт намаздарды үйдөн окуп келүү керек. Жаш балдар, жаш өтүп калган кары-картаңдар жана ооругандар, дени табы көтөрүлүп жаткан жарандардын мечитке келбей туруусу талап кылынат. Намаз окууга келгендер көп убакытка кармалбай 15-20 мүнөттүн аралыгында чыгып кетүү сунушталат. Ошондой эле мечиттин айланасына дезинфекциялоочу каражаттарды жана жарандардын дене табын текшерүү иш-чараларын жүргүзүү талап кылынат. Эгерде ал жерден ушул санитардык эпидемиологияга каршы талаптар, эпидемияга каршы биздин берген насааттар сакталбай турган болсо, ал жерде дагы бир коркунуч жарала турган нерсени айта кетишибиз керек. Ошон үчүн деген барганда даяр барып, ал жерде кыска мөөнөт учурунда мындай деген шарттары бар. Муну дагы ошол саламаттык сактоо министрлиги ошол жанакындай муфтияттын кызматкерлери менен чогуу бул толук шарттарын карап чыгып атат. Бүгүнкү күндө деген ушуга дагы бир эртелеп мындай бир көңүлүңүздөрдү буруп коеюн деген максатта айтып жаткан учур болуп атат. Ал арада Испанияда коронавирустун экинчи толкуну башталганы айтылууда. Бирок ал биринчиге салыштырмалуу алсыз болуп жатканы белгиленди. Ошондуктан эл аралык каттамдардын жабыла турганын күтпөй эле коюу керек. Мындай оюн Навара университетинин медицина факультетинин профессору, микробиолог Гильермо Мартинес де Техада жалпыга маалымдоо каражаттарына маек берип жатып билдирген. Байкоолор боюнча июль айынан бери Испанияда эпидемиологиялык абал начарлай баштаган. Пандемия башталгандан бери коронавирус жуктургандардын саны бул өлкөдө 412 миңге жетсе, оорудан 29 миңдей адам көз жумган. Испаниянын премьер-министри Педро Санчес ооругандардын саны көбөйүп, кырдаал курчуп баратканы түйшөлтүп жатканын айтып, бирок ал марттагы караганда кыйла жеңил экенин белгилеген. Белгилей кетсек, өлкө боюнча бет кап тагынуу баарына милдеттендирилген. Ар бир өнөр жай ишканасына жана инвестициялык долбоорго мамлекеттик органдын жетекчиси куратор болот. Ал эми долбоорлорду жүзөгө ашыруу боюнча координацияны премьер-министр жүргүзөт. Бул тууралуу өкмөт башчы Кубатбек Боронов өткөргөн кеңеш менен жүрүшүндө белгилүү болду. Анда өнөр жай ишканаларын жана инвестициялык долбоорлордун кураторлук механизми талкууланды. Премьер-министр жыйындын жүрүшүндө бул механизмди түзүүгө коронавирус инфекциясынын глобалдык пандемиясы, анын Кыргызстандын экономикасына тийгизген таасири түрткү болгонун белгиледи. Кеңеш менин соңунда Кубатбек Боронов ар бир өнөр жай ишканасы жана инвестициялык долбоор боюнча кураторлорду дайындады. Алар өз кезегинде бекитилген ар бир долбоор же ишкана үчүн түздөн түз жооп беришет. Ар бир аким инвестиция тартуу боюнча жаңы производстволук моштошторду киргизүү боюнча өздөрүнүн пландарын иштеп чыгып, негизги максаттын бири бул жумуш орду менен камсыз кылуу, экинчиси мамлекеттик бюджетти толтуруу максатындагы ишканалардын ачылышы боюнча. Ар бир райондун акими өзүнчө иш план иштеп чыгып, иш жүргүзсүн. Барсын, чыксын. Акыркы 4 жылда мамлекеттик энчилүү номерлерди сатуудан түшкөн акча 2 миллион 400 миң сомду түздү. Бул тууралуу мамлекеттик каттоо кызматынан билдиришти. Белгилүү болгондой, унаалардын мамлекеттик энчилүү номерлери аукциону жок сатылат. Ар бирөөнүн баасы 100 миң сомду түзөт. Андан түшкөн каражаттын бардыгы толугу менен мамлекеттик бюджетке түшөт. Өзгөчө сандуу мамлекеттик номерлерди сатуу долбоору 2016-жылы иштеп баштаган. Ага чейин аларды жеке компания чыгарып келген. Өндүрүштөн түшкөн каражат да ошол жеке компаниянын эсебине түшүп турган. Ал эми 4 жылдан бери кыргызстандыктарга жаңы үлгүдөгү мамлекеттик номерлер берилип баштаган. Аларды мамлекеттик каттоо кызматынын алдындагы Инфоком мамлекеттик ишканасы чыгарып келет. Эми өлкөбүздө өткөрүлүп жаткан футбол боюнча мелдештерге токтолсок, кечээ Кыргыз премьер-лигасынын 7-турдук оюндары болуп өттү. Муну менен биринчи айлампа аяктады. Анын жыйынтыгы менен Дордой клубу 19, Абдышата 14, Алга 13, Нефчи 13, Алай 10, Каганат 6, Кара-Балта 2, Элбирс 1 упай менен турнирдик жадыбалдан орун алышты. Эми экинчи айлампадагы оюндар 6-сентябрда башталат. Оюндун бардыгы Кан шаарындагы стадиондордо өткөрүлөт. Бирок көрүүчүлөрдүн келүүсүнө уруксат берилген жок.